бір мамлекеттің ыйык салттары бар да. Вице-премьер келіп алып, екінші вице-премьерді дайындап беріледі отады. Бұл саяси жағынан да, моралдық жағынан да, юридикалық жағынан да тура емес. Анда ертең айыл шаруасы министрі келеді да, Минфинді шайлап бербейсіңер дейді. Ертең маданият министрі келеді да, тышқы іштер министрін шайлап бербейсіңер дейді. Біріншіден, Чино Ахуновичқа рахмат. Бұл жерден ал қызматтан кеткенін депутаттар үшінші сыйлап қоштошты. Чино Ахунович Қырғызстандан бері толы кетіп отқандай. Бардыңыздар, айттыңыздар, Чино Ахунович түз іштеді деп. Түз іштеген адамдың қызматтан кетіп атышы мамлекет үшін жақсы жүрілгі емес. Бұл оқу бойынша айтарым, урматтуу төрағанын орынбасары, біз қолдап береміз. Мен Дүйшенбек Текшербекович тарапынан сыйлаймын. Бирок экөөнүн статусу бирдей. Экөөнүн рангы да бирдей. Биз депутаттар кийинки парламент кемне калтырабыз билбейм. Бирок жакшы салт калтырбайлыбы. Вице-премьер кенекей болочок. Ал премьердин астында жоопкер. Дүйнөлүк салт ушундай. Премьер келип, өзүнүн кичи кызматтарын сунуш кылат. Азыр рангы бир адам вице-премьер келип, дагы бир вице-премьер салт болот да. Жөн логикасын аныста парламент басмырланып бүттү. Бирок баарыбыз мамлекетти сыйлайлы. Мамлекеттик бийликтин кадыр баркын сыйлайлы. Болочок вице-премьерди сыйлайлы, анан парламентти сыйлайлы. Премьер кайсы күнү келсе, бекитип беребиз. Бирок мындай өтө паска түшпөсөк да, өтө көңүлчүөк болбосок, биз ушундай учурларда бир жаңы саясий традициялар жаралат. Боякта менден да көп иштеген 5-6 чакыл иштеген депутаттар отат. Парламенттин тарыхында биринчи жолу болуп атат. Вице-премьер, экинчи вице-премьерди парламентке сунуш кылып атат. Бул салтка да жакпайт, мыйзамга да жакпайт, саясатка да жакпайт. Эртең моралдык жактан ал милдеткер болот да. Зелелиев жакшы жигит, бирок айтышы мүмкүн да, сени мен парламентте мен өткөзгөм, мага милдеткерсиң. Сен рангы жогорудагы адам, рангы төмөн адамды представление сунуш кылат. Ушуну эске алып койсоңуздар.